Мынаке урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз азыр бүгүн Оштогу Шейит Дөбө көчөсүндөбүз. Бул жерликтердин айтымында детский площадка десе бардыгы билет экен. Ушул жерде детский площадка жайгашкан. Көчөнүн боюнда ушундай бир сонун Жахангир деген акабыз чалап кылып элдердин чаңкоосун кандырып атат. Мына TikTok'ta, Instagram'da hit болуп аткан суусундук ушул. Бир чынысы канча сом ака? 30 сом ака. Бир чынысы 30 сом. Литриче? Литри канчадан? 80 сом. Литри 80 сом дейт. Факат куртопта болот бул. Түшүнбөдүм. Куртопта болот бул, куртопта. Не деген ал? Куртоп. Куртоп? Курут менен. Курутпу? Курут менен жасалат экен, достор. Мен ойлопмун айран деп. Айран эмес экен да бул, а? Неме экен да, типа баягы эзме курут деп коет го, ошондой экен да. Бул жерде болгарский, алма, калемпир дагы мынаны шыпыргы деп ойлоп албагыла. Бул баягындай Райхан белен эле мына чөкмөк. Райхан. Ушу менен куюп берет. Азыр мага бир чыны коюңуз эле таксыр. Көп болот. Мыналар кошуп алайлык. Адам кааласа кошуп алса болот экен да. Булар нелер? Ачык, туз дагы. Куртоп өзү коёураак кыламан десеңиз. Мынаке достор. Чаңкасаңыздар ушул жерге келип ичип кетсеңиздер болот. Дареге ориентир детский площадка. Тешик таш. Бир жагы тешик таш дейт. Бир жагы детский площадка. Ошол Ош ойылдан бери карай кичине 100 метр ылдый бассаңыздар, жолдун сол жагында. Бул жерден керек болсо Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы кече жакында ичип кетти. Мынаке достор. Ушул жерге келип чаңкасаңыздар, ичип кетиңиздер. Мына бисмилла. Мынаке достор. Бул эзме куруттан жасалат экен. Айран эмес экен, мен айран деп ойлопмун. Айран бия, мен куртоп менен алдым я. Коёу болот, мүзө болот. Мынаке достор. Бисмилла. Мүзөлө зор мажа экен.